Үшүр деген сөз негизи 1/10 деген сөз. Араб тилиндеги ашара деген сөздөн чыккан. 1/10 үшүр дейт. Бул үшүрдө айтылат, бирок негизи эки түрү бар. Үшүр, нисфил үшүр бар. Үшүр да бар, жарым үшүр да бар, бирок жалпысынан үшүр деп коюлат. Эми жерден чыккан нерсени, жерге эктиңиз, ал буудай, арпа, жүгөрү, картошка, башка эмне эксең, чыккан нерседен зекет берилет. Муну үшүр деп айтылат. Же болсо бак тиккенсиңер, алма, өрүк, шапталы, гилас, дагы эмне бак эктикенсиңер, булардан дагы чыккан нерседен үшүр берилет. Жерден чыккан дарактан болобу, жерге эккенсинби, чыккан нерсени үшүр деп айтылат. Хатта фил асал. Ошол бал болсо, балга дагы үшүр бересиң. Талага апарып бал койдуң челектеринде, ошондон үшүр бересиң. Үшүр деген 1/10 бересиң. 10 яшиктен 1 яшикти бересиң деген сөз. Бул үшүр болду. Бул жердин үшүрү. Мына ушулар менен зекет бүтөт. Бул мали ибадат. Аллах субхана ва таала буну мали ибадатты фарз кылган, бизге зекеттен баштап, ушулар бардыгы барып, мал, мүлк акыры неме менен бүтүп кетти? Жердеги үшүр менен бүтүп кетет. Мына ушул жерден чыккан нерсени үшүр деп айтылат. Аллах субхана ва таала кайсы нерсени алыш жеңил болсо, ага көп шарт койбойт. Аны жеңилирээк кылат. Кайсы нерсени табыш кыйын болсо, ага шарттары дагы оорураак болот, аны бергене дагы мыкдарын азыраак берет. Ошон үчүн эң оңой табуу бул дыйканчылык кылып таап коюу болот. Эгесин, суу коесун, өсүп калат. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала буга үшүр койгон. Үшүр 1/10. Ал эми зекеттер келгенде 40/1, 2,5%, 40/1 болуп атпайбы? Аны табыш кыйыныраак, менен күчтүүрөөк болот. Ал эми жерге эгесин, суу коесун чыгып калат. Аллах субхана ва таала буга не кылган? Үшүр деген 1/10 берсең болот деген чечим чыгарган. Ошон үчүн үшүрдүн шарттары зекеттиге караганда бир аз башкачалык. Түшүнүңөрбү? Жеңил болгон себептүү үшүрдүн шарттары, нисаптары некен бир аз башкачараак зекетке караганда. Мисалы, зекетте нисап бар. Бүт барын өлчөмдөрүн айттык. Үшүрдө нисап жок, биринчи шарты. Нисап жок. Ма ахаржатил арз. Жерден чыккан нерсе, ал калил кесир айырмасы жок. Жерден 1 тонна аласыңбы, 1 кап аласыңбы, үшүр бересиң. 1 кап картошка алсаң деле, ошондон 1/10 бересиң. Түшүнүктүбү? Өлчөм жок. Албетте эң азы бар, нисфи са. Нисфи са, кээ-бир риваятта са дейт. 3 килограмм андан азыраак болсо, анда берилбейт. Чыккан нерсе өтө аз болсо, ага үшүр берилбейт. Бирок көбүнүн чеги жок. Ал эмне жерден чыккан нерсеге берилет, үшүрдүн өзгөчөлүгү, анда нисабы жок. Жерден чыккан нерсеге сен эмне кыласың? Үшүр бересиң. Калил касир деген нисап жок. Экинчи шарты өзгөчөлүгү зекеттен 1 жыл туруу шарт эмес. Үшүрдө 1 жыл туруу шарт эмес. Мисалы, кээ-бир нерселерди эгесиңер, тигесиңер, ал эмне болот? 1 жыл турбайт. Мисалы, мынабы жазында эгилүүчү жашынчалар. Бадыраң, помидор, чөптөр, болгарский, башка нерселер бүт бардыгы көпкө турбайт булар. Көп болсо 2-3 айдан кийин ал айнып жок болот. Көп турбайт булар. 1 жыл турушу мүмкүн эмес. Ал да шарт эмес. Жерден чыккан нерсе, чыктың, саттың, чыкшың, жедиң, колдоно турган болсо болду. Ага сен үшүр бересиң. Анын 1 жыл туруш шарт эмес, туруш шарт эмес. Ошон үчүн не тиксең жерге үшүр бере бересиң. 3 айлык болобу, 4 айлык болобу, 5 айлык болобу, канча турса айырмасы жок, себеби 1 жыл турсун деген үшүрдө шарт жок. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн эмне жерден чыккан нерсени аз турабы, көп турабы мөөнөт айырмасы жок, зекет үшүрүнө бериле берет. Үчүнчү өзгөчөлүгү үшүрдүн 1 жыл айлануу шарт эмес. 1 жыл айлануу шарт эмес. Эгер бир жерге сиз 1 жылда 2 жолу эгин эксеңер, 2 жолу үшүр бересиң. Мисалы, кээ-бир жерлер ысык болот, 1 жылда 2 жолу эгин кылат. Кээ-бир мамлекеттер бар, 3 жолу да кылат дейт. Эгер 2 жолу эксең, ар бир эккениңе, сен тиккениңе үшүр бересиң. Биринчисине өзүнчө үшүр бересиң, кийин 3 айдан кийин кайра эктиң, ага дагы үшүр бересиң. Ошол бир малга 1 жыл айланыш шарт эмес. Хаул шарт эмес буга. Түшүнүңөрбү? Бул үшүрдүн өзгөчөлүгү неден? Зекеттен. 4-үнчү шарты үшүр берип аткан адамдын акылдуу болушу да шарт эмес. Зекетте акылдуу болуш шарт. Үшүрдө андай эмес. Бир адам жинди, жери аябай көп, жерге эгип, будай эгет, арпа эгет, күрүч эгет, үшүрүн берет.
үшүр бере турган адамдын акылдуу болушу шарт эмес. Majnun болсо, жинди болсо дагы ал не кылат? Үшүр берет. Бешинчи шарты балагат. Балагатка жетүү да шарт эмес. Зекетте балагат жетүү шарт. Балагат жашына. Үшүр да андай эмес. Сабийнин жаш бала болсо дагы жердин немеси ээси кожоюну зекет бере берет. Үшүр үчүн балагатка жетүү шарт эмес. Алтынчысы хур болуш дагы шарт эмес. Азат болуш дагы шарт эмес. Эгерде муката, мазун деген кулдардын түрлөрү бар, эгер ошондой адамдар болуп калса, алар дагы үшүрүнү берет. Хуррият шарт эмес. Жетинчи өзгөчөлүгү жердин кожоюну болуш шарт эмес. Жердин кожоюну болуш шарт эмес. Мисалы бир адам арендага, ижарага алып эгип атат. Үшүрүнү берет. Бирөө жөн эле эгип ал деп берди. Сага бир бийил эгип ал сен деп. Не кылат? Үшүрүнү берет. Жердин ээси болушулугу шарт эмес. Кожоюн болуш шарт эмес. Жерге эктиңби? Не кыласың? Эми сен үшүрүнү бересиң. Эми ким берет үшүрү десе, ошол эккен адам берет. Ижарага алган адам берет. Ижарага алып сен будай эктиң, арпа эктиң, күрүч эктиң, шал эктиң. Не кылган болсоң, ким эккен болсо, ошол адам үшүрүнү берет. Түшүнүктүбү? Ушу фатва ушуга. Ким ижарага алган болсо, ижарага алган адам үшүрүнү берет. 1 гектар жер алдың, ижарага алдың, будай эгемде эктиң. Эми не кыласың? Үшүрүнү бересиң. Бул үшүрдүн кандай шарттары меден эле зекеттен болгон өзгөчөлүктөрү. Эми ушул эле маселелерде кээ бир учурларда нисфул үшүр болуп калат. Нисфул үшүр болуп калган учурлар болот. Жарым деген сөз. Эми мындай айтканда 20-дан 1 деген сөз. Бул үшүр болобу же 20-дан 1 болобу, бул суга каралат. Эгерде суу мэйнет менен келген болсо, анда шарият жеңилдик кылат дагы 20-дан 1-ни бересиң дейт. 20-дан 1-ни нисфул үшүр деп айтат. Эгерде мэйнет кылбаган болсо, агынды суу жамгыр жаап, булактан, дарыядан сугарып атасың, акча төлөбөй эле, анда үшүр бересиң. Ошон үчүн ушул эле сүрөттөр барында бир адам кудук казып суу чыгарды. Насос менен, мотор менен же суу алып сатып алып сугарды эгиндерини, бактардын эгиндерини. Бул сүрөттүн барында айтылган сүрөттөр маселелердин бүт бардыгында эми нисфул үшүр берилет. 20-дан 1 берилет. Мурда 10-дон 1 берсе, эми 20-дан 1 берет. Мурда 10 капка 1 кап берсең, эми 20 капка 1 кап бересиң деген сөз. Бул шариаттын жеңилдиги. Демек, сууду сатып алсаң, кудук казып чыгарсаң, же болбосо мотор менен, насос менен, башка сүрөттөр менен, кыскасы мэйнет менен алып келген болсоң, шарият аны эске алат да жеңилдик берет. Ал эмнеке? Нисфул үшүр берет. Түшүнүктүбү? Эгерде андай болбосо, агынды суу дарыядан сугарып атасың, көлчөктөрдөн, булактардан же кайракы Алла Таала өзү жамгыр жаадырып, эгин болуп атат. Бул сүрөттөрдө үшүр берилет. Үшүр берилет. Мына ушул сүрөттөрдө үшүр дейилет. Сатып алган акча короткон учурларды шариятыбыз нисфул үшүр дейилет. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн үшүр маселеси дагы өтө ахам. Эгерде бир адам үшүрүнү бербеген болсо, анын таракасынан калган малынан үшүр алынат. Эгерде бербей өтүп кеткен болсо, анда үшүрүнү алып туруп, анан калгандарын осуятка, башка жактарына, мирас калгандарга бөлүп берилет. Себеби бул анын түзмө-түз милдети болгон моюнундагы. Үшүрдү бергенге аракет кылыш керек. Албетте үшүрдө бир маселени түшүнүп алыш керек. Дар деп коет, коргондогу кичинекей жери болсо, үйүнүн астында 1-2 дарагы бар, алмасы, өрүгү, шабдалысы, башкасы бар. Өздөрү жегенге кичинекей нерсе, анда үшүр бербейт ага. Буну дар дейт, дарга берилбейт үйгө. Бул ушундагы нерселер үйгө таби болот. Ошон үчүн үйүңдө 1-2 түз гиласың бар, алмаң бар, өрүгүң бар, бербейсиң. Бул талага эгилген, үлүшкө эгилген бактарга бериле турган нерсе. Бирок үйүң эгер коргонуң чоң болсо, кээ бир адамдардын үйү болот, бирок коргону да чоң болот. 1 гектарга жакын жерлери болот, чекесине үй салып койгон. Анда ушу үйдүн тегерегиндегинен башкасы бардыгы бак болуп эсептелинет. Аларга үшүр төлөнөт. Үшүр төлөнгө милдеттүү болот. Демек, үшүр менен шариятта Алла субханала таала бизге фарз кылган жерден чыккан нерсени азбы көлбү нисабы жок, ошону берүүнү үшүр деп айтылат. Мына ушул 5 нерседен зекет берилет. Калган нерседен зекет берилбейт. Жашоо жеңил,
Alloh subhanahu va taolo dinni жеңил кылган, бул күнүмдүк турмушта боло турган нерселер ар дайым колдонобуз. Аны дагы өзүңдүн өткөндө айтканбыз, жакындарыңа бересиң деп. Усул фуруга бере албайт. Атасына, энесине, чоң атасына, чоң энесине, тайтасына, тайнесине, апасына бере албайт. Балдарына, неберелерине бере албайт, чебересине. Жана экинчиси никелешкен адамдар бири-бирине, эрди катын бири-бирине бере албайт. Усул фуру никах. Болду, 3 нерседен бере албайт, бири-бириге бере албайт, калган жакындарына бере берет. Калган жакындарына эмне кылат? Зекетин бере берет. Зекет кайерге берилсе, үшүр дагы ошол жерлерге берилет. Зекетте тамлик шарт болгондой эле, үшүрдө дагы тамлик шарт. Түшүнүктүбү? Ушуларды эске алыш керек. Негизги усул, үшүр боюнча усул. Аллах субханаху ва таала баарыбызды берешен кылсын. Бул мал ибадаттарды аткарганга тавфик берсин. Зекет берген жакшы нерсе. Ядул улия хайру мин яд суфла. Ар дайым Алла таала берешен кылсын, бере турган кылсын. Аллах субханаху ва таала дүйнөнүн мухаббатыны жүрөгүбүздөн чыгарсын. Аллах субханаху ва таала баарыбызга кенен рызкы халалдан берсин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк.